Оштогу адам өмүрүн алган өрт кырсыгынын себеби айтылды. Чүйдө окуучу балдардын өлүм алдындагы видеосу тарады. Авиадиспетчер уктап кетип, учактагы жүргүнчүлөр абада айланып турушкан. Ички иштер министрлиги мушкер Дмитрий Биволдун мурунку аялы Екатерина Биволдун олутту кемсинткен видеосу боюнча алдын ала иликтөө иштерин баштады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чүйдө окуучу балдардын өлүм алдындагы видеосу тарады. Сот Карабалта шаарындагы балдардын өлүмүнө алып келген жол кырсыгына шектелип жаткан жүк ташуучу унаанын айдоочусун 1 айга камакка алды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, 2025 жылдын 13 октябрында Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө адам өлтүрүү менен коштолгон жол транспорт кырсыгы боюнча кабар түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, 13 октябрь күнү болжол менен саат 18:30 чамасында Чапаев көчөсүндө 1956 жылы туулган айдоочу КамАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны түнүктөн түштүккө карай айдап бара жатып, жөө бараткан 2 жашы жетелек 2018-2017 жылы туулган өспүрүмдөрдү сүзүп кеткендиги аныкталган. Анын кесепетинен 2 бала окуя болгон жерде көз жумган. Тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Бул факты боюнча жол кыймылынын жана автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу негизинде кылмыш иши козголгон. Айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кырсык видео байкоо камерасына түшүп калган. Ал кадрларда балдар унаанын жанында чуркап, кыймылдап жаткан жүк ташуучу унаанын чиркегичине асылып, ойноп жатышканы көрүнөт. Алардын артынан дагы бир өспүрүм велосипед менен бараткан. Бир нече секундтан кийин балдар чиркегичтен түшүп кетип, унаа астында калышкан. Буга чейин Турмуш басылмасы Жайыл районунда 2-класстын 2 окуучусу жол кырсыгынан улам каза таап, айдоочу кармалганын жазган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2025 жылдын 13 октябрында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жол кырсыгы боюнча билдирүү түшкөн. Бул факты каттоого алынып, текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу дароо жөнөтүлгөн. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча, ошол эле күнү болжол менен саат 18:30 чамасында Карабалта шаарындагы Чапаев көчөсүндө жүк ташуучу унаанын айдоочусу 1956 жылы туулган жаран түнүктөн түштүк багыты боюнча бара жатып, жөө жүрүүчү болуп келе жаткан 2 өспүрүмдү сүзүп кеткен. Алар 2018-2017 жылы төрөлгөн өспүрүмдөр экени аныкталган. Айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилген, тергөөнүн жүрүшү уланууда. Булак Турмуш кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Авиадиспетчер уктап кетип, учактагы жүргүнчүлөр абада айланып турушкан. Париж Корсика каттамындагы жүргүнчүлөр абада айланып турушкан, себеби авиадиспетчер нөөмөт маалында уктап калган. Маалыматка ылайык, учак жер ортолук деңиздин үстүндө 18 мүнөт тегеренип турууга аргасыз болгон. Диспетчер ойготулгандан кийин гана учак коопсуз конгон. Бул өзгөчө окуя боюнча учурда тергөө башталды. Ички иштер министрлиги мушкер Дмитрий Биволдун мурунку аялы Екатерина Биволдун олутту кемсинткен видеосу боюнча алдын ала иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги интернет тармагында аял киши унаа айдап бара жатып, ар кандай улут өкүлдөрүнө карата кемсинткен сөздөрдү айткан видеонун таркап кетишине байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирет. Мындай аракеттерге жол берилгис жана улуттар аралык сый-урмат жана сабырдуулук принциптерине карама-каршы келет. Ар бир жаран адеп, ахлак жана мыйзам нормаларын сактоого, кастык козутууга жол бербөөгө милдеттүү.
Азыркы учурда аталган факты каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жарандарды бири-бирине урмат-сый менен мамиле кылууга, өзгөчө коомдук мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Дмитрий Бийволдун мурунку жубайы кыргыз элин кемсинткени үчүн жоопко тартууну талап кылынган. Мындай чакырыктар акыркы убактарда социалдык тармактарда көп кездешүүдө. Алар Екатерина Бийволдун акыркы убакта кыргыздарга карата жаман сөздөрдү көп айтуусуна байланыштуу. Адвокат Шердар Абдыкапаров мындай сөздөргө жол берилбей, улуттар арасында кастыкты козутуп жатканын айтты. Мыйзам мындай аракеттерге баа бериши керек деп эсептейт, дейт ал. Кубик Калыковго балдары уна бийлик кылышты. Куудул обончу жана аткаруучу Кубик Калыковго балдары 60 жылдык юбилейине карата автоунаа бийлик кылышты. Бул тууралуу видеону кызы Ырчай Пери Кубик кызы социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. 60 жаш юбилейине балдарынан күтүүсүз белек. Эми унаа жууганы баарыңыздарды юбилей концерттен күтөбүз деп жазды Ырчайым. Белек этсе Кубик Калыков 1-2 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 60 жылдык юбилейине карата концерт берет. Оштогу адам өмүрүн алган өрт кырсыгынын себеби айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 22 октябрда Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндө турак үйдөн чыккан өрттүн себебин маалымдады. Алдын ала маалымат боюнча, өрттүн себеби үйдөгү электр жылытуучудан чыккан. Аталган үйдө ремонт иштери жүрүп жаткандыктан жылыткыч жертөлөдө болгон. Ал эми каза болгон келиндин жолдошу Кореяга жумуш менен кеткен деген министрлик кошумчалады. Белек кетсек, телсиз жооп болжол менен 3:30да башталып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 5:54 маалымат келип түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 34 жаштагы аял жана 13, 11, 9, 6, 2 жаштагы балдар каза болду. Жыл башынан Ош шаарынын аймагында жалпы 65 өрт кырсыгы катталды. Алардын ичинен эң көп учурлар жеке турак жайларында кездешип, электр шаймандарын туура эмес пайдалануунун кесепетинен келип чыккан. Мыйзамга ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жеке турак үйлөрдү алдын ала өрт коопсуздугу боюнча текшерүүгө укуктуу эмес. Булак Суперкежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Үйдө болгон өртчү. Подвалында калып кетишкен да. Болуп баягы 600-700 градустун болуп, шубактан иштеке көрүнгөн эмес. Мындай 10 адырдагы үйдө өлүш болгон үй экен. Ошо жалпысынан апасы 4-5 баласы менен жаш балдар экен, эң чоң баласы 15 жашта экен. 2 уул 3 кыз деп айтылууда пока. Азыр ички иштер башкармалыгынын тергөө тобун чакырдык, ошого биз жана сиздерге кирбедик. Мынал жагында биринчи кабатында, то есть мынал жагында жашаган эмес экен да, мурдачы бул мурда кичине ремонттолуп аткан үй экен. Да. Жаш баласы ток жаккан дейт да. Мындай кылды иш экен. Эй. Авайлаңыз, машинаны сүзүп албаңыз.
Hala başarısız olmaz. Gitti. Машина вдруг можно зарать надо. А вообще красавец машина. Altmış beşinci yıl. Ömür boyu sый көргүлө сени оору